Коомдо болуп жаткан көйгөйлүү маселе урунтуу учур жана интернет блогтарында көп көрүү топтоп талкуу жараткан маалыматтар менен тааныштырабыз. Эфирде репортер программасы. Аны мен Айзат Анарбекова алып барам. Саламатсыздарбы? Учурда кайсы гана социалдык желеге баш бакпаган көл астына салынган синтетикалык торлорду алып жаткан тасма тарап талкуу чордонунда. Бул боюнча өлкө башчысы жалпы журтка кайрылуу жасап, жаратылышты коргоого, жаныбарларга аяр мамиле кылууга чакырыктарды байма-бай жасоодо. Маалымат боюнча акыркы 3 жылдан бери Ысык-Көл, Соң-Көл, Токтогул суу сактагычтарында жыйнаган торлордун узундугу 5700 километр болду. Бул деген Бишкек, Москва, Санкт-Петербург шаарына чейинки аралык. Балык кармайбыз деп браконьерлер салган торлорго канаттуулардагы түшүп, өлүп калып жатышат деген президент. 2025 жылдын башынан бүгүнкү күнгө чейин жалпы 2428 тор алынган. Анын узундугу 1700 километрди түзгөндүгү маалымдалган. Сентябрь жумушту баштадык. Өрдөк чыкты. Торду тартып атабыз. Эми муну тарт. Поворот берип, задом. Аккуратно тарта бер. Ушундай темир якорь алып чыктык. Так, азыр жанында эле экинчи тор чыкты. Тартып атабыз. Бул тасма боюнча көпчүлүк интернет колдонуучулары браконьерлерге күрөштү күчөтүү керектигин билдирип, айып пулдун өлчөмүн көбөйтүү зарылдыгын жазышууда. Акыркы кезде мал жандыктары катышкан жол кырсыктары көбөйүп, жүздөгөн адамдардын өлүмү менен коштолууда. Буга бөгөт коюу максатында тартип сакчылары иш-чараларды өткөрүп жатканына карабай, дагы эле кырсык солгундай элек. 3 4 5 6 жылкы сүзүлдү. Мына бул тасманын автору Кырсык Ак Өлүң айылында катталганын айтууда. Видеодо үйүрү менен жолго чыккан жылкылар бир эмес бир канча автоунаанын кырсыкка учурашына себеп болгон. Андан канча адам жабыркаганы айтылган эмес. Бул боюнча интернет колдонуучулары түрдүү нааразычылык пикирин жазып калтырууда. Көлдүн сезону бүтүп, кемакыл мал ээлеринин арамдыгынан жабыркагандардын сезону ачылдыбы? Качан натыйжалуу иш болот? Дагы канча жылдар бою жол жүргүнчүлөр далай жабыркашы керек? Эмне үчүн жогорку кеңеште отурган эл өкүлдөр мыйзамга ээн жүргөн малдарды конфискациялоо долбоорун иштеп сунуштабайсыңар? Эмне жайлата милиция тор менен таштанды тазалыгын аз келгенсип, эми мал кайтарабы? Эмнеге деген суроолор көп, бирок реалдуу эффект менен иштей турчу бирөө жарым барбы? Жыл сайын орусча айтканда одно и то же. Жети Өгүз районунун Балтабай айылынын тургундары жаңы жол салынып бүттү деп кубанып жаткан маалында бала бакча менен мектептин айланасында жол белгилеринин жоктугу көйгөй жаратып жаткандыгын айтып чыгышты. Күн сайын жүздөгөн балдар өткөн жолдо коопсуздук сакталбай жатканын ойлогон жергиликтүүлөр милиция кызматкерлери бул аймакта көзөмөлдү күчөтсө, тийиштүү мекемелер тез арада жол белгилерин орнотуп берсе деген пикирин билдиришүүдө. Мына момда бир машина учуп келди. Моякка лежачий полицейский керек мына. Именно мектептин ордуна айылдын негизи эле 4-5 жерине лежачий полицейский коюш керек болуп жатат да азыркы учурда. Балдар мектепте чыккандан кийин бардыгы эле ошо центральный көчө менен өтөт. Айылдын аягына балдар кетет. Айылдын ылдый жагына дагы балдар кетет. Ошого байланыштуу айылдын ичиндеги 4-5 жерине лежачий полицейский керек болуп атат. Мына мондай болуп атат.
Могу маршрутканы карасаң мына ондайлар болду. Бул боюнча жол кыймылынын көзөмөлдөө кызматкерлери төмөнгүдөй пикирин билдиришти. Маалымат боюнча жол жасалып атканына байланыштуу ошол айылда асфальт бүтүп, жол түз болгонуна байланыштуу тыгын автотранспорт каражаттын баары ошол айыл менен кетип жатыптыр азыркы учурда. Бирок начальник башчы тараптан деп 37ге письмо жазылып, предписание берилиптир. Бул боюнча бүгүн эртең знактарды коюп чыгабыз деп маалыматын тактап азыр берип атабыз да. Ошон үчүн сизге толук кандуу жеткирип жатам. Бүгүн эртең ошол айылдын ичинен школ мекемелердин жанына атайын знактар коюлуп, иш-чаралар аткарылат буюрса. Өткөн аптада мамлекеттик камсыздандыруу полисинин жоопкерчилиги боюнча видео социалдык тармактарга тарап талкууга жем таштады. Анда автокырсыкка кабылган унаа мамлекеттик камсыздандыруудан өткөндүгүнө карабастан эч кандай колдоо көрсөтүлбөгөндүгү айтылат. Мына жигиттер бу жерде ДТП болуп отуру, бу жерде ДТП болуп атыры, мынакей эки машина урушуп отуру. Бу жерде ОСАГО деген болбогон нерсе экен. ОСАГО деген эч кандай пайда жок экен. Мына бу жерден азыр жаңы звонок этсе Бишкектен биз бара албайбыз, ака тиги бу деп коюп атыр. ОСАГО автограждандык жоопкерчилик милдеттүү камсыздандыруусу бул кырсыкта башка жарандардын зыянын жабууга багытталган полис. Эгер айдоочу күнөөлүү болуп калса, камсыздандыруу компаниясы жабыркагандарга компенсация төлөйт. Ал эми жогорудагы тасма боюнча укук коргоо кызматкери мындайча пикирин билдирди. Кырсык катталган кезде биринчи очередь ГАИ кызматкерлерине кабарлаш керек. Ошол себептен ОСАГО полис бар болсо, полистин артында аварийный комиссарлардын номерлери бар. Бул 7 дубандын ар бир мамлекеттик камсыздандыруу уюмунда мамлекет боюнча ар бир булуң бурчта кызматкерлер бар. Ошол себептен аварийный комиссарга звонок этсе, бизден тез ара барат. Айдоочунун күнөөсү айдоочу күнөөлүү болуп табылган кезде, ошол кезде келтирилген айдоочунун келтирген чыгымын ОСАГО жаап берет. 150 000 сомго чейинки бир унаага. Ал эми 2ден же андан көбүрөөк унаалар болсо 450 000 сомго чейин каралган. Ошол кезде эгер Кудай саксын өлүмдөр катталса, ар бир өлүмгө 300 000ден каралат. Больничный расход болсо, ошо жаракат алган ооруканадагы чыгымдарды толук төлөмгө жоопкерчиликти алабыз мойнубузга. Акыркы учурда азык-түлүк саткан дүкөндөрдүн ишмердүүлүгүнө карата сындар айтылып, сатыкка товардын баасы туура эмес эсептелип жаткандыгы айткан тургундар четтен чыгат. Каракол шаарындагы Кусейин Карасаев атындагы көчөдө жайгашкан Глобус кичи маркетинде мындай көрүнүш катталган. Арыбаңыздар, урматтуу Каракол шаарынын тургундары, мен азыр Карасаев көчөсүндө, мурдакы Телман көчөсүндө жайгашкан Глобус маркетине келип турам. Бул жерге келген себебим кечинде витринада 5400 сом деген товарды алып кассага келсек 5700 бирдеке сом деген чек чыгарып беришти. Анан кызматкерлерге кайрылсам, жаңылып калдык, антип калдык, мынтип калдык деген эле жоопторун уктук. Буга чейин мындай маселе көптөн бери эле көтөрүлүп келген шаар тургундары тарабынан. Анан группаларда айтылып эле калып кала берген. Эч кандай мыйзамдуу бир чаралар көрүлүп, бул жер боюнча до конца бир иш алып барылган эмес. Айтса, айтпаса төгүнбү. Чындыгында карапайым калктын арасында мындай учур көп эле кездешет. А бирок ар бир эл адам нааразычылыгын билдирип, акчасын алдатып алганын көпчүлүккө жар салгысы келбейт. Ооба, бир караганда майдачыл сезилиши мүмкүн. А бирок ансыз дагы кымбатчылык маалда бул капчыкка зыян алып келип жаткандыгы айдан ачык көрүнүш. Буга карата кандай чара көрүлөт? Деги эле дүкөндөгү товарлардын баасы кандайча көзөмөлдөнөрүнө кызыгып, монополияга каршы кызматына кайрылдык. Чектерин көрсөтүп, сатып алган сүрөттөрүн көрсөтүп, ал жерден ошол протокол түздүк. Бузуулар кодексинин 390 беренеси бар. Бул жана керектөөчүлөрдүн укугун бузган боюнча. Ошонун 3-пунктусунда ошол тиги ярылыкта турган баадан жогору саткандык үчүн ошол пунктусу бар статьясы. Ошонун негизинде 150 расчеттук өлчөмдө бул 15 000 сомду түзөт. Юридикалык тарапка, булар юридикалык тарап болуп эсептелет. Ошол айыппул салдык. Ошону менен бул ишти кароону токтоттук.
Репортер программасы ар бириңиздер үчүн ачык жана жеткиликтүү. Сиз дагы чечилбеген көйгөйгө күбө болуп, маанилүү маалымат менен кабардар болсоңуз, бизге кайрылыңыз. Ал үчүн WhatsApp номер экранга жайгаштырылды. Амандыкта көрүшөлү.